мындай парадокс да. Ушул боюнча жалпы коомчулук дүрбөлөңгө чыгып атса, Разаковду ар кандай мындай ушактай туралы далилибиз жок. Ар кандай бир күнөөлөп атса, баарына ушу киши күнөөлүү деп. Анан биз кайра ошо Разаковду калыбы? Нормально өзүн сыйгылаган коомдо Разаковду убактылуу ала туруп, үстүнөн комиссия түсүп, өкмөттүн жетекчиси келип жооп берет. Элдер сурап атат, губернаторду качан аласыңар деп атат. Бир келип койгон жок, казармада жашым жатат деп. Жанагы аксакал айтып атат. Эми губернаторду аласыңбы албайсыңбы деп менин жеке суроом премьерге болчу. Мен деле премьерди жакшы көрөм, аны колдогум келип атат. Бирок момундайда мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи турсун да, улуттун кызыкчылыгы. Достчулук, жакшы мамиле дегенден да бийигирээк бололу да. Ошондуктан премьер өзү келсин. Анан кээ бирлер айтып атасыздар, урматтуу коллегалар, убакыт, бир жумада убакыт чечилбейт. Андан көрөк эл эмнени күтүп атат? Эл токотер конкреттүү жоопту күтүп атат. А бул жерде Разаков эмне деп айтат? Мен күнөөлүү эмесмин дейт, анын баары ушак дейт. Анан кайра ошо Разаковдун өзүнө калабызбы? Ошондуктан Разаковду бир жумага четтете туруп, керек болсо үстүнөн комиссия туруп түсүп текшерели, чынбы же калппы? Ал эми премьерден сурайлы, анткени жоопту өкмөттүн аткаруу бийлиги, өзүбүз түзгөн аткаруу бийлиги ким бүгүн? Премьерби же ким? Анан ушундай маалда ошко кетип калганы бул туурабы? Ушундай маалда айыл чарбага шылтап кетип калганы туурабы? Туура айтып атат бир коллега. Өзү келиш керек эле, урматтуу депутаттар, мен барам силерге күтүп тургула деп. Шылтоолоп качып кетпей.